Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз Ош дегенде эле Сулайман тоону, ошону менен катар Оштун ортосун кесип өткөн Акбураны эле элестетпестен, андан сырткары Сулайман тоо, Акбурадан сырткары базар, аны менен катар шаардагы жалгыз Алай чөлкөмүндөгү жалгыз каркастуу мечитти, ошол кылымдык тарыхты эстетип турган жалгыз ошол Рабат атындагы Абдуллахан жами мечитине келип калдык. Бул жерде ошол кезинде 16-кылымдын адамдары бул жерде намаз окушкан. Бул жерде 10 жылдан бери кызмат кылып келе жаткан бул Канебек агайыбыз дагы бизди тосуп алып, бизге жакшы алдыда маек куруп бермекчи. Алда биз менен кененирээк ушул мечиттин тарыхы жана азыркы абалы боюнча маалымат алсаңыздар болот. 16-кылымдын мечитине келгенде, мечиттин турпаты, турушу 16-кылымда. Бул ошол мезгилде жазылган. Ана мен ойлойм да, ушул бир гаремге окшогон жер болгон. Себеби эски хандар өздөрүнүн жууна турган хаммамы болгон, отура турган тактысы болгон, трону болгон, диваны болгон да. Дуалдардын немеси эми 2,5 метр. Кеңдиги. Анан жылуу болот бул жер. Алхамдулилlah, вассалату вассалам аля расулилlah. Бул мечит 16-кылымда курулган. Археологиялык казууларда ушу аныкталган. Мамлекет тарабынан корголот деп ono жерде жазылып турат. Бул эшиктин өздүк түпкү эшиги арчадан жасалган. Сулайман тоо мечитинде жанагы музейде корголуп турат. Өзүнүкү. Бирок буну ошол 90-жылы бул мечит бузулуп кеткен. 1943-жылы ошо Сталиндик доордо бул жерде Шапа Тажы деген дамыла болгон экен. Азыркы Өзбекстан Азирети муфтинин таяталары болгон экен ал киши. Анан ушул жерде мечиттин барып Сталинге кирип ачылышына себеп болуп, анан мечитти кайтадан ишке киргизишкен экен. Анан 63-жылы баягы союздук идеологиянын курашы менен мечитти жабышкан. Сулайман тоонун үстүндөгү Ак сарайды дагы бузушкан, билесиз да, ал бул. Андан кийин бул мечит ар кандай ишканалар болгон экен союз мезгилинде. Андан кийин 90-жылы мына үстүңкү катмар курап калган дейт. 90-жылы ушул жерде Махамат Усман ажылар Үстүңкү катмар деген кайсы? Үстүңкү катмар дегенде үстүңкү каркас турбайбы? Үстүңкү каркас, анау алдыңкы каркастар алынган экен да, жок болуп калган экен. Курап чыгып калган экен. Курап чыгып калган. Курап чыгып калган. Эми 16-кылымда азыр 100 жылда адам эмне болуп атат, көрүп атасыз го, таксыр. Курап чыгып калганда анан муну кирпичтерди алып келип, эл ушул жердеги жамаат, ушул Ош шаарындагы бүтүн ушул мечитке кызмат кылып, ушул мечитти кайтадан тургузушкан экен. Анан 90-жылы мечиттик абалга келип, анан музейге ушу 100 жылга ушул арендага алып иштетилип келген мезгил. Анан ошол мезгилде бул эски мезгилдеги негизги мунун эшикти Рабат Абдуллахан деп аталат. Рабат Абдуллахан деп ошол Абдуллаханны Рабат деген эшикте бир чети эшик, бир чети баягы отура турган резиденциянын бир немеси да. Ар бир шаардын эшиги болот дегендей. Биздин эми өзүбүздүн түшүнүүбүзчө Рабат деп коюшат го. Шаардын эшиги болот дейт. Ошол сыңар эле Рабат Абдуллахан деп Абдуллахан экинин тушунда бул ошол мезгилде адамдар ушул жерден суранышып, анан ошондо Рабат Абдуллахан эки хан болуп турган мезгилде салган экен. Бирок ушул мечиттен 3 жерде бар дешет да. Бирөөсү ушул Афганистанда бар дейт, бирөөсү дагы бир жерде бар, 3 мечит салдырган экен Абдуллахан. Анан түпкү Рабат деп мына эшиктин түпкү нускасы ошол музейде жайланышкан. Биз ушул жерде курган аксакалдар ошол нерсени алып келип, ушул нерсени кайтадан нускалап, ал эшик карарып күйүп калган, арчадан болгон. Кыргыздын бабасы, кыргыздын ата теги жыгач иштеткен эмес да, кайың болгон эмес, мурда бизде терек болгон эмес. Нукура кыргыздын тоодагы өскөн арчасына жасалган. Андан кийин бул ушу сары жыгачтан эле жаңгактан болгон, жаңгактан жасатылган. Ошол кече күнү келип айтып кетти, Рамазанда дамла мен ушу жаңгагым бар эле өзүм кесип ушул жаңгактан жасаткамын ушул эшикти. Бирок түпкү эмеси музейде сакталып турат. Бул эми мамлекеттин коргоосундагы
курулуш, бул тарых, буну биз аздектеп сакташыбыз керек, жана ошону ар бир кийинки муңга өткөрүп беришибиз керек. Эми мен кыскача баяндасак, мечитибиздин акыбалы бүгүнкү күндө мечиттин жамааты менен гана каржыланат. Мамлекет 2003 баягы Ош 3000 жылдыкта бүтүн үстүлөрүн, мечиттин сырткы келбеттерин баарын неме кылып беришкен. Андан кийин биз өзүбүз сырда бактап, мечиттин жамааты карап жүрүбүз. Азыр эми бул босоодон кадам аттадык да эле. Кийинде эле эми ошол эң эле ошол 16-кылымда эстеп турган эмнени көрсөтүп бере аласыздар силер? 16-кылымдын мечитине келгенде, мына мечиттин турпаты, турушу 16-кылымда. Мындай мечит азыр бул чөлкөмдө, Фергана өрөөнүндө, Алай чөлкөмүндө мындай мечит жок. Каркастуу мечит. Мечитке киргенде адам кийинки өтүп кеткен замандын ушу киргенде бир немесин көрөт да. Структурасы келет. Абалын көрөт да. Мечит эски, мисалы үчүн Бухарага, Самаркандка барганда мечиттерди көрөт атпайсызбы? А биздин бүгүнкү күндөгү азыркы замандан айкалышкан мечиттер мындай эмес да. Кирпичтери дагы жүрсөңүздөр. Азыр кеңейтилгенби же бул? Жок, бул мечит 16-кылымда эле ушинтип курулганбы? Бул эми бизге ушул тарых бизге ушуну эле калтырган да. Она жерде мечиттин кириши ушул. Оны карасаңыз, жазылышы Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ушул эски араб тамгалары менен ошондоп жаздырылган. Эски да? Эски алар, эски. Бул анан мына эшиктери дагы ошол кийин жасатылган. Бирок ушундай абалда болгон деп эски сүрөттөр бар. Эски сүрөттөр бар. Ушул абалда калган деп. Эми баягы бул тарыхый баалуулуктары бар, ошол эскилиги, тарыхты эстеткен мечит деп айтабыз да. Албетте. Башка улуттагы жарандар кызыгып келгендер болобу? Албетте бул жерге сырттан келет. Жок, бул бир гана Ош эмес, дүйнөдөн келет бул жерге. Англистер келет, япондор келет, американцтер келет, европейцтер келет. Келгендер барды келип, себеби мамлекетибизди туристтик жайга айлантырабыз деп атпайбы? Келгенде ал жерде Кыргызстаныбызга келгенде эле ушул мечиттин биздин 16-кылымда Оштун көзгө басар эң негизги байыркы далил боло турган мечит бул. Себеби келсеңиздер, мына жерде нар жакта барго Асафи Мурхия 9-10-кылым деп турат. Бул Рабат Абдуллахан мечити деп 16-кылымда мамлекет тарабынан корголот деп жазылып турат. Бул мамлекет тарабынан корголот. Бул ошол мезгилде жазылган. Бул мамлекет тарабынан изделип, такталып, тарыхый далилдер менен далилден, анан бул мамлекет тарабынан корголот деп 16-кылымда жазылган. Бул археологиялык казууларды кирпичти алат, адамдын сөөгүн алат, ошодон алып анан далилдеп туруп анан жазышкан да. Мына кирпичтерин карасаңыз, кирпичтин мечиттин узундугу да карасаңыз 2,5 метр да. Мечиттин узундугу 2,5 метр. Жүрсөңүздөр эми ичине кирели. Анан мечиттибиз полду кирип бардыгы мына кирпичтен жасалган. Үстүнөн ушундай абалда жасалган да. Биз ошол нерсесин сактап турабыз. Себеби биз капиталдык сырт гана ремонтун кылабыз, бирок ички ремонтун кыла албайбыз биз. Киргенде эле Бисмилла. Башка мечиттерге салыштырмалуу. Киргенде эле бул жагы тар экен. Башка мечиттер заңгыраган, азыр заманбап стилде курулуп атпайбы? Тардыгынын дагы бир немеси барбы? Албетте, бул эми ошол мезгилдин, балким ошол мезгилде мына сиз эми адам тарыхты ой калчоо менен табат дейт да. Мына жерде эски баня гарем, эски банянын калдыктары бар. Биз ойлойбуз, өзүмчө мен пикир кылам да, бул мечитке келгенден бери мен ушул жер Сулайман Тоо Бабур Мухаммад Захареддин ак үйдү салган дейт. Сулайман Тоону. Анан бул жерде эски хамамдын, банянын калдыктары бар, тарыхый булактарда. Анан мен ойлойм да, ушул жер бир гаремге окшогон жер болгон. Себеби эски хандар өздөрүнүн жууна турган хаммамы болгон, отура турган тактысы болгон, трону болгон, диваны болгон да. Бирок биздин бүгүнкү күндөгү Алымбек Татканын диваны, Курманжан Татка энебиздин мындайча турган диваны болуш керек да. Туурабы? Туура эле. Анан биз ойлойбуз да, ушул жер ушундай отура турган жер болгон да. Мурда азыр мына жерде мынабу каралма деп коебуз го. Алай гостиницанын алды мына эски
ошол жерде чоң медресе болгон экен. Аны бузуп салышкан да. Баягы советтик идеологиянын туурасында. Анан ушул гана мечит калган. Бүгүздүн кыргыз жергесиндеги ушул Ош өлкөмүндөгү тарыхый мечиттердин бири. Анан мына карасаңыз мына түндүктөрдүн анан ушул жерде бир аксакалдар бар эле. Бул жасалган окшойт. Жасалган. Бул бир аксакал бар эле, жүзгө чыгып өтүп кетти ушул жерден, Каныжан деген. Анан мен ушул жерге келип жүрсөк айтты, дамла биздин бир бабаларыбыз айтты эле, ушул жерде үстүндө түндүк бар эле. Ошол түндүктү коюп койбойсузбу деп. Ушул мечиттин жамааты менен ушул нерсени уюштуруп, анан ушул люстраны түндүктү коюлуп, анан Андан алдын ошентип эле жанагындай. Андан алдын жөн эле турган. Ал бул неме курулушунда неме менен курулган экен, изилдеп көрдүңүзбү? Курулушу барды жок. Жок, бардыгы мына кирпичтерди көрүп атасыңыз, чопо. Азыркы кирпичный заводдорго барсаңыз, мына жөн эле эме болуп калат. Кирпич 2 жыл, 3 жылда сууда турса эрийт. Анан бир дагы бу да арматура иштетилген эмес. Мына карасаңыз, мына жердеги ошол мезгилдин археологдордун, архитекторун карасаңыз, мына жерде өзүнчө бир кырлар чыккан. Көрдүңүзбү? Мына жерде өзүнчө кыр. Бирок ошол нерсени басып топтолуп мына. Дубалдардын немеси эми 2,5 метр. Кеңдиги. Анан жылуу болот бул жер. Печке иштетпесеңиз дагы жылуу, анан адамга мындай ошол мезгилдин тарыхын элестетип турат да. Дубалдары. Анан кирпичтери жанакай жалпак кирпичтерден. Көрдүңүздөр да? Көрдүк. Кайсыл нерселерин көрсөтүп бере аласыз дагы таандык? Бизге таандык ушул мечит гана калган. Мечит калган. Анан ички нерселерин биз өзүбүз ушул мечиттин жамааты менен гана карап түзөп турабыз. Бул жак кайсыл бөлмө, кандай бөлмө? Бул негизги кире турган бөлмө, чоң эшик деп коебуз, чоң рабат. Андан кийин оң тарапка, анан сол тарапка кирилген. Бул негизи. Бул эшиктери дагы ошол эшиктери ушул абалда болгон. Жок, ошол мезгилде болгон, бирок кийин ошол заман бузулушу менен муну эл тарабынан өзүбүз кылдырганбыз бул тараптар. Муналар бүтүн эл тарабынан кылынып аткан нерселер да. Мамлекеттик ушул биздик зданияны берген, коргойсуңар, биз ошол нерсени бир жерден албайбыз, тийбейбиз, биздин андай укугубуз жок. Бирок ошол сыртын тазалап, карап, биздин карап турабыз. Сиздерден кандай аракет болот экен ошол 16-кылымда издеп тура турган тарыхый жалгыз ошол мечитибиз бар дегениз менен сиздерге кандай нерселер сактап калуу үчүн аракеттер болду? Бунун турушу өзү чоң. Бул каркастуу мечит таксыр. Буюмтайындар болгон экен таксыр. Кандай буюмтайындар? Бул билбейбиз аны биз. Бирок буюмтайындардын бардыгы музейге алып кетишкен дейт да. Анан эмне болгон, эмне болбогон. Бул эми музейдин бүтүн музейдин немесинде турат да, балансында турат. Сыртка чыксак анан. Могул дагы ушундай коюлган. Булар дагы мынау көрдүңүзбү? Булар дагы өзүнүн эмесин кармап турат. Ооба. Анан жылда мына карасаңыз, бери карасаңыз таксыр. Мына жылда бул ушул көчүп турат. Биз ушуну жылда ичин ремонттоп турабыз. Мына бир жылда кылабыз, бу жылдагы мына көчтү. Эми азыр орозо болуп калды, эми жазда дагы бир сыйра каратып так немелерин. Себеби жерден ным чыгып турат. Жер хаус болгон. Жанагындай суу толтура турган жер болгон. Анан даараткана болбогондуктан ошол мезгилде адамдар кылган. Биз эми ошол нерсени биз оңдоп түзөп койдук. Анан жезден курулган деп атабы немелерин, суу чорголорун. Ооба. Сөз бар, Ошол о мезгилде эми чорго болгон эмес да, ол мезгилде. Ол мезгилде болгон эмес. Шарттар ушундай. Шарттар азыркы заманга ылайыкташтырылган. Мынау алдырары ысытылган пол. Бу жакта 4 тонналык суубуз бар. Isытып, адамдар кесе берип тура турган. Анан 22 очкобуз бар. Заманбап стилде жасалган. Ооба. Сон, өтө сон. Азыркы айлансаңыз. Мында иштеги дагы таксыр.
кенен. Дарат алған адам келіп, ыңғайлы шартта дарат алып, намазын оқып кеткенге ылайықташтырдық та. Душу бар? Анан, албетте, душу, мына душханасы бар. Біз енді бұл туристік авал болғанда бізге келгенден кейін, бізге чет мамлекеттен адамдар келеткен да. Жақсы шартта. Анан келгендер сөзсіз даратхана кірішетті. Анан душ қылдырғанбыз. Артқы емесіге, чекесіне, жаңағы бұт орығандар үшін бір стояк даратханасында қойып қойғанбыз. Ең ақырсы. Ең ақырсы. Анан сырттан келгендерге, отдельный бұл жақтан ешік ашып қойғанбыз туристерге. Келген болса, туристерге сырттан ешік ашып береміз, алар келіп, дарат қылып, келіп, ой тобо, бұл жерде ұшындай заман бар, туалет, даратхана бар екен, туалет бар екен деп, келіп шығып, рахмат айтып кеткен көп туристерді мен көрдім ұшы жерде. Бұл башқаша өшеді, өзбекше өшеді? Бұл жаңағы сырттан ап келдірді, аны мен немесін білбедім, бірақ ошол ішкер өзі заказ беріп, мұнаны қол жазып. Сырттағы чорғалардан башқаша екен, да? Әлбетте, бұл тарихи eski чорғалар шундай болған. Мұна чорғаларымызды біз өзіміз ошол кишилерден сурандык, біз тарихи бір нерсеге окшотойлу деп ошол нерсени кылдырдык. Ана муну жаңактан атай ап келип, стояктарда жаңактан кылдырдык. Себеби эшиктер мурдагы көп жерлери биз арчадан жаңактан болгон экен да. Біз ошол нерсеге кылдырган аракет кылдык. Каркасын көргөндөн кийин эски тарихи булак бар экендигин билгенден кийин алар ошону менен эле келип чектелет да. Анын ичине кирип жанагындай кылып жанагындай кылышпайт. Анан бул жак. Мына ал аркадагы ошол кылмага жок. Арка аны кийин курулганбы? Буну жанагындай кылышкан. Анан ушул Ал эски мечиттин ошол кезиндеги эшиги окшойт, э? жок, бул дагы ошол мезгилинде кылынган экен. Ошол мезгилинде кылынган экен. Ошо эски мечит. Кандай бөлмөлөр бар кошумча? Кошумча эми бул eski қалған тарихи. Анан буну адамдар өздері салған екен кейін қошымша қылып. Жамаат менен. Biz hazır ошол Рабат. Буну эшиктери дагы ошол түпкү стилине алып келгенге аракет кылганбыз да. Бул өзү жанагындай жана пластик коюп койсом болот. Бирок ошо аксагалар менен сүйлөшүп эски стилиндеги эшикти жыгачтан алып келет деп ушундай коюлган. Мұны рабаттары дағы да, қарасаңыз, eski. Ошол кезде жоқ. Ошол кездегі бүтін бұлардың eski ештерін алып кеткен. Бірақ сүреттер бар екен, біз ошол қалыпқа келтірген әрекет қылғанбыз да. Бұны Ашар жолы менен 90-cı жылы жамаат мечит қылып тұрған екен. Ал жерде мечит қылып оқыбастан Сакина ибадаттың жіті бар дейді ғой. Сакина. Анан бул мечитке келгенден кийин ушул жерде мындай өтө бузулуп кеткен да. Анан буну дагы бир жеке ишкер келип, дамла биз өзүбүз ушул жерде кылып берели деп ушул нерсени кылган аракет кылышты. Анан ушул азыркы заманбап коомго жараша бул мечит болгон. Бул мечит болгон эмес. Адамдар бул мечитти көп каржылык булактарды издешип кыла албагандан муну намаз окуп турушкан бул жакта. Ушул жерде намаз окуп турушкан. Анан ушул жердин аксакалдар айтат, имам мына Сулайман тоонун үстүнө барып намаз окуйт экен эле. Айт намаздарычы. Адамдар муну жерден муну музейне университетке чейин өтүп кетет экен. Тажикстандан, Өзбекстандан келет экенлер. Ушунчалык бир кадырлуу жер болгон экен. Анан биз буну азыр өзүбүздүн эле буну нички турпат эле калган дубалдын. Анан биз азыркы замандын ылайыкташтырып намаз кылып койдук. Бирок бул мечиттин түпкү нерсеси нарчы. Муну кийин өздөрү салышкан экен. Ошондой кылып эле эме кылганбыз. Бул эки шарттарда жакшы аябай соңу кылып туруп. Экинчи кабатында деле окуй беришет. Экинчи кабатында деле окуйт. Анан жума намаздары дайым ушул жерде өткөрүп коет. Жума намаз бул жерде, ал жерде окуйбуз. Ошол бөлүнүп окуйт. Жак имамдын бөлмөсү. Анан нар жак көрүнбөйт, ошондуктан биз
телевидениенин жардамы менен көрүп сыналгыларды коюп койгонбуз. Үн жеткиришчилер жеткирип турат. Рамазандын куттуу күнүндө дал ушул биз артында көрүнүп турган скелет Абдуллахан Рабат атындагы мечиттин абалы менен сиздерди тааныштырдык. Бул жер ошол 16-кылымды эстеткен тарыхый баалуулуктары бар мечит деген менен бир нече эске салчу нерселерди алда сиздерге көрсөтүп бере алдык деп ойлойбуз. Азыр биз ошол Рамазандын куттуу күнүндө бул устазыбыздын дуасы менен эфирибизди жыйынтайлы деп турабыз. Анда кепсизде. Бир тууган мусулмандарыбыз бүгүн орозо куттуу күндүн орозосун тутуп атабыз. Жергебизге Рамазан айында элибизге, журтубузга, мамлекетибизге, динибизге Аллах Тааладан пендесине кандай жакшылыкты ыргоологон болсо, ошол жакшылыктын эшиктери биздин мамлекетибизге, биздин журтубузга, биздин мечиттерибизге, биздин диндар брадарларыбызга жүрөгүнөн негизинен ыйман үрөөнүн сепкен ар бир момун мусулмандын туткан орозолорун Аллах Таала кабыл кылып, жакшылыктын эшиги ачылуучу Рамазан айлары болуп, туткан орозолорубуз кабыл болсун, жергебизге жакшылык болсун, аалымдарыбыздын өмүрлөрү узун болсун. Аллах Таала мамлекетибиздин иштерин дагы ийгиликтүү кылып, журтубузду, мамлекеттерибизди элдин, журттун арасындагы эң абройлуу, өнүккөн, өскөн дин амалындагы мамлекеттерден кылышын Аллах Тааладан сурайбыз. Аллах Таала орозоңуздарда кабыл, жергебизге жакшылыктын берекеси чачып турган болсун. Амин. Аллаху акбар.